Адам баласы жылкы мүнөздүү болот эмеспи? 20 февралда алгачкы жолу эфирге чыккан «Бумеранг» программасы кыска убакыттын ичинде өзүнүн көрүүчүлөрүн таба алды. Бир катар рубрикаларды, интерактивдүү оюндар жана ар кандай эксперименттерди өзүнө камтыган программа көрүүчүлөрдүн купулуна толооруна ишенебиз. Кирип келген 2017 жылдан баштап СТВ НТРКсы көптөгөн жаңы долбоорлорду ишке ашырууга максат кылып келет. Алардын ичинде эле биринчилерден бул «Бумеранг» программасы мынакей түз эфирде өз ишин баштады. Бул программа негизинен таанып билүү жана көңүл ачуучу форматта иштелип чыккан. Бумерангдын башка көңүл ачуучу программалардан өзгөчөлүгү келген коноктордун өзү менен бирге анын жеңесин, кошунасын же дагы башка жакындарын кошо чакырып кызыктуу маек курушат. Бир гана көңүл ачуу эмес, социалдык көйгөйлөр да көтөрүлөт. Баатыр рубрикасында ар кандай кырдаалдарда бирөөнүн өмүрүн сактап калган жарандарды элге үлгү катары көрсөтүп берүүгө аракет кылышат. Ошондой эле көрүүчүлөр ар тармактын адистеринен түз кеңеш алууга болот. Негизи жашоодо эмне болсо дагы баардыгы бумеранг сымал, айланпа сымал баардыгы эле башыңа айланып келет экен да. Жакшылык болсо да, жамандык болсо да деп. Анан бул программанын максаты ошол Кыргызстанга жанагындай социалдык темаларды, интерактивдик, адамдын билимин деңгээлин жогорулатуучу ушундай темаларды көтөрүп, кимге кандай мамиле кылса дагы ал баары бир башыңа кайтарылып келет деген максатта. Кыргызстанды сүйөм жана коргоймун. Языковая школа. СТВ телеканалы Хайп Тайм тил үйрөтүүчү программасы менен бирге акция уюштурууда. Анда көрүүчүлөр «Мен сени сүйөм Кыргызстан» деген темада 30 секунддук видеоролик жана сүрөт жөнөтүшү керек. Аталган акциянын жыйынтыгын көрүүчүлөр добуш берүү менен чыгарат. Жана жеңүүчүлөргө муздаткыч, фотоаппарат жана чаң соргуч өңдүү баалуу белектер ыйгарылат. Бул жерде эми ошол акцияларды уюштуруп жатып бир нерсени байкадык. Бизге келген видеолордун саны абдан көп болуп атат. 200, 300, 400 ушундай видеолор келип жатат. Албетте анын ичинен биз стандартты алып атабыз. Ал эми кээ бирлерин болсо биз ошол сапатсыздарын атайын эфирге чыгат. Ушундай кылбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кичине мындан дагы өзгөчө кылыңыздар деп. Программанын алкагында ойнотулган оюндар жөн гана көңүл ачуу эмес, ошол жооп берип жаткан көрүүчүнүн билим деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Бир жолу эфирден кеткен оюн экинчи чыгарылышында кайталанбайт. Изденүү менен жаңы оюндарды алып чыгууга аракет жасашат. Келип түшкөн билдирүүлөрдүн негизинде СТВ телеканалынын аудиториясы кенен экендигин байкай алдык. Биздин телеканал менен иштешүүнү каалаган өнөктөштөр үчүн каналдын эшиги дайыма ачык, дешет берүүнүн түзүүчүлөрү. Мунара Кадырдин кызы, Жомарт Чейбылов, СТВ.